биздин ишкананын Кыргыз травертин деп аталат. 2015-жылы 1-октябрда түптөлүп, ошол мезгилден бери тынбай иштеп келебиз. Биринчи, экинчи сменабыз бар. Жалпы алганда 45 адам жумуш орду менен камсыз болгон. Бул ишкананы ачуу идеясы бири Россиянын жараны, бири өзүбүздүн жаран, эки жигит ушул ишкананы түптөшкөн, учредителдер экөө. Кыргызстан, Өзбекстан, Казакстан жана Европа, Россия мамлекеттерине ушу биздин ташты даңа салап, ушундай бир мыкты сапаттагы ташыбыз бар деп ушул ишкананы түптөгөн жигиттер. Өзүбүздүн ташты тааныталы, бир эле өзүбүздө калып кетпестен ушу башка мамлекеттерге дагы экспорт кылып, ушундай жакшы ташыбызды саталы деп ойлоп, анан ушул ишкананы түптөшкөн. Биздин ишкана плиталарды өндүрөт, жанагы эшик терезелердин сыртына оформление кылган таштарыбыз бар, изделиялар. Аларды өндүрөбүз. Ушу основной ушу фасадка плиталарды гана чыгарабыз. Ташты переработка кылабыз. Бул ташты Кыргызстанга былтыркы жылдан бери колдонуп калышты, эми түшүнүп, таштын баалуулугун эми баалап калышты бизде. Экспортты биз Европа мамлекеттерине, Польша, Болгария, Чехияларга да жөнөтүп турдук, Россияларга. Азыр эми основной рынок Өзбекстан жана Казакстанга экспорт кылабыз. Күнүнө болжол менен 500-600 квадрат 2 сменада өндүрүлөт. Күнгө түнгө 2 смена болуп бөлүнөт. Жалпы 45 адам иштейт, бир сменада 20-22 адам эмгектенишет. Кызматкерлердин айлык акысы 20 миңден төлөнөт. Тамак ашыбыз бар, ысык тамактар менен камсыз болгон. Спорттук мероприятияларыбыз бар. Жанагындай жылына же квартальный кылып премияларды уюштурабыз. Бир жакшы белектерди уюштурабыз. Бир жакында эле айтып кетсек, бир 5 велосипед алып, ушундай бир спорттук иш-чара уюштуруп, татыктуу балдарга бердик. Станокторду бүт барын Турциядан алып келгенбиз өзүбүз барып. Ошол эле учурда Турциянын жараны бизде главный инженер болуп иштейт. Ошол станоктор боюнча бүт жабдыктарды түшүнөт, анан үйрөткөндө ар бир бала келгенде 10-15 күн мөөнөт менен алабыз. Ошол түрк жигитибиз үйрөтүп, барын көргөзүп берет. Чет өлкөгө жылына
орто эсеп менен алсак 20-25 миң квадрат четке чыгарабыз экспортко. Таш 35 километр аралыктан алып келинет, Жалпакташ айыл өкмөтүнөн Өзгөн районуна караштуу. Ал жерде 17 карьер иштейт. Ошол карьерлер менен тыгыз байланышта иштейбиз. Сатып алып, блокто сырьёну. Анан бул жерге алып келип переработка кылабыз да. Быйылкы пландарга, иш-чараларга сынык таш отходдорду кайра иштетүү боюнча пландаганбыз. Быйыл ишке ашпай калды. Кийинки жылы 2020-жылы жаздан баштап ошол көздөгөн максаттарды ишке ашырабыз деп турабыз. Кайра иштетүү боюнча жана жидкий травертин деп Өзбекстандын ишкерлери алып кетип, жидкий травертин кылып кайра эле өзүбүзгө сатып атпайбы, биздин базарларга алып келипчи. Ошону биз өзүбүз чыгарып, бул жерден элге доступныйраак болмок, арзаныраак да болмок, өзүбүз чыгарсакчы, ошону да көздөп атабыз. Анан изделие деп коет. Изделияны да расширение кылып, продукцияны көбөйтсөк деп турабыз. Эми быйыл жазга чыгып алсак, буюрса станокторду алып келип, бул багытта иштейбиз. Бул плиткаларды основной фасадка пайдаланышат. Үйдүн ички сырткы оформленияларына иштетишет. Санузелдерге иштетет. Ошол эле Кытайдын кафелин иштетип атпайбыз да. Ошолордун ордуна азыр сары таш иштетип калышты көбү. Кытайдын плиткасына караганда арзаныраак, бекем, пайдалуу жактары бул ташта микроб абсолютно болбойт, микроб. Анан пышык болот, бекем болот. Көп жылдарга чыдайт деп эсептейбиз. Өзү курулуш тармагында иштегендер 150-200 жыл беришет да, кепилдик, эч нерсе болбойт, турат деп. Андан да көп турат деп ойлойбуз биз. Ар бир кызматкердин өзүнүн жумушу бар. Процессти өзүңөр көрдүңөр. Таш киргенден баштап кескен адам отдельный размерге коюп кескен, башка андан полировка өтөт, упаковка. Ошо бүт баары өзүнүн жумушу бар ар бир адам. Квадрат метрин эми бул жерде размерден зависит этет, анан слойдон. Бул таш 2 катмардан турат. Биринчи слой, экинчи слой деп бөлүнөт. Биринчи слой $8-10, экинчи слой $15. Кыргызстанга жана башка мамлекеттерге баасы бирдей, фиксированный баа. Азыр бизде курулуш компаниялары көп иштетип калды. Анан жеке турак үй салгандар дагы аябай спрос көп десек болот, талап көп. Жок, жеткирип берүү жок. Биз транспортный компаниялар менен иштешебиз. Бишкекке, Алматага болгондо
жүктөп бергиле дейт. Биз транспортный компаниядан машиналарды чакырып, бул жерден погрузка кылып беребиз. Ал жактан өздөрү төлөп түшүрүп алышат.